Мамлекеттик салык кызматына жыл башынан бери жарандардан 128 кайрылуу жана даттануу келип түштү. Анын ичинен жазуу жүзүндө 20 билдирүү, электрондук почта аркылуу 92 ишеним телефонуна жана ыкчам байланыш номуруна 16. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, келип түшкөн кайрылуулардын ичинен 9 арыз ишкерлер тарабынан салык мыйзамдарынын сакталбагандыгы боюнча маалыматтар, 47 салык органдарынын кызматкерлеринин укуксуз иш аракеттерине тийиштүү болсо, 72си ар түрдүү маселелер боюнча болгон. Бардык кайрылуулар Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык белгиленген мөөнөттө каралды. Салык органдарынын кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттерине арыздар боюнча маалыматтык текшерүүнүн жүрүшүндө 20 арыз боюнча фактылар тастыкталган эмес, 24-ü тастыкталды, дагы 3 кайрылуу кароодо турат. Кабыл алынган чаралардын натыйжасында 43 кызматкер жоопко тартылды, анын ичинен 2-сү ээлеген кызматынан төмөндөтүлдү. 20 кызматкер катуу эскертүү алды, 11 сөгүш, 4 эскертүү, 1 кызматкерге ээлеген кызматына толук ылайык келбөө жарыяланды. 5 кызматкер ротацияланды.